окуп алсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Жолдошум башка кыздар менен сүйлөшүп жүргөнүн билип калдым. Телефон аркылуу эмне кылсам болот? Ортодо бир балабыз бар. Бүгүнкү күндөгү бир чоң маселелердин бири ушул дагы. Сиз бул жерде күйөөңүздү байкап калыпсыз. Бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү аял тараптан дагы, күйөө тараптан дагы ушул кыянаттык маселеси чоң маселе болуп бараткандыгын көрүп, жүрөгүң ооруй турган маселелердин бири болуп турат. Эң биринчиси адам ушул эми азыр айтып атпайбызбы биз? Күйөө аял дегенден кийин бир күндүк, 2 күндүк жашоо эмес, 30, 40, 50 жылдык, 60, 70 жылдык жашоо болгондуктан эки тараптын, экинчи тараптын кемчилигини, жамандыгын издебеш керек. Эң биринчиси. Эң биринчи чоң эрежелердин бири кемчиликти издебеш керек. Сиз күйөөңүздүн телефонун аткарып, чукулап, уктаганда, эшикке чыкканда, жумушка барганда телефонду чукулап издесеңиз, ошол нерсени таптыңыз. Эмне болду? Жүрөгүңүз ооруду, кыжалат болдуңуз, азыркындай бир балабыз бар, эмне кылам деген суроо болду. Издей берген болсоңуз дагы чыгат. Аны сиз эгерде күйөөңүзгө билдирбеген болсоңуз, кандай маселе болду? Балким көчөдөгү эле, жолдогу эле адамдар, жанагы сүйүү, жолугушууларды окуп алган болсоңуз дейм да. Кээде ушундай болуп калат. Ал жөнөкөй эле магазиндеги же эч кандай сүйүүгө, мамилеге, аялдыкка эч кандай алакасы жок эле болуп калат, бирок кандай бир жерде аты табылып калган болсо, WhatsApp'та же болбосо телефондо аты жазылып калган болсо, демек бул ушунун ойношу, ушу менен сүйлөшөт, ушуну жүрөт деп жанагы сериалдын бардыгына жаман ойлор менен ойлоп алат. Ошондуктан эң биринчи маселе күйөөңүздүн телефонун чукулабаңыз. Экинчи маселе, эгерде чындап сиз жанагы айткандай ошол кийинки маселелерди дагы окуп калып, ал туура эмес жолго барып, жанагындай туура эмес никесиз байланышка барып, жанагындай жаман нерселердин аламаттарын, белгилерин көрүп, ошол сөздөрдү окуп калган болсоңуз, анда аны ал сизге билдирбей турат да азыр. Аны дароо ачып, ортого салып, бетине коюп, уруш талаш кылыш менен маселе чечилбейт. Аны эмне кылыш керек? Андай эркекке сиз Кудай жөнүндө айтыңыз, акырет жөнүндө айтыңыз, экөөңүздүн ортосундагы мамилени айтыңыз. Муну окутуу, түшүндүрүү, мээңе коямын деген максатта эмес. Экөөңүздүн сүйүүңүздөрдү, жакшы мамилеңиздерди, келечегиңиздерди, ошол нерселерди айтсаңыз, ал түз айтпастан аны кагазга уруп, жумшак кылып, жакшы кылып айтыш керек да. Эркектин кемчилигин мойнуна коюп, көздү сайып айтсаңыз, ал жанагы жабык турган нерсени сиз ачып аласыз дагы, өзүңүзгө кыйын болуп калат. Аны ушундай кылдым, эмне кыла аласың десем, эмне кыласыз? Кааласаң жаша, кааласаң кетип кал деп калышы мүмкүн да. Эгер ачып таштасаңыз, ачык айкын. Ошондуктан анын мойнуна коюп, көзүнө сайып, аны күндүгө мойнуна сайып айтыштын менен маселе чечилбейт. Демек аны жакшы жака, ыйманына, эгерде жаман жака бараткан болсо, анын ыйманына, Кудайдан коркусуна, үй бүлөнүн бекемдигине, келечекке ушул нерселерди айтыңыз. Экинчиси. Үчүнчүсү, адам качан ушундай жаман нерселерге барып калат? Эркек, өзгөчө эркек. Кээде ушул эркекке зарыл болгон нерселерди үйдөн таап туруш керек да. Ага көңүл бурулгандыгы, аны сыйлагандыгы, ушул өзгөчө мамилени бул эркек аялынан издейт. Анан кээ бир адамдар жакшы нерсени, өзгөчө издеген нерсени өзүнүн аялынан таба албаса, анан бузукулукка, жаман жака барган адамдар бар. Ошондуктан сиз күйөөңүз жаман жака кетпеш үчүн бир балаңыздар бар экен, ой пикирини, каалоосуну билесиз. Ошол адам башка жака кетпей турган деңгээлде ошол каалаган нерселерди сиз беришиңиз керек. Ал балким сизден мактоо күтүп жатат. Балким ал сизден ишенич күтүп жатат. Балким ал сизден эң жөнөкөй эле. Эртең менен жумушка жакшы узатканды, кеч келгенде жакшы тосуп алууну күтүп жатат. Ал өзү каалаган, каалабаган акыбалда, анан башка бул жанагы алардын кылганы туура дегендикте эмес, сактап калыш үчүн, аны туура жака буруп кетиш үчүн жолун айтып атам да.
алдын башка жака арам жака баргандыгы 100% эч кандай 1000 себепти айтса дагы бардыгы туура эмес, арам болуп эсептелет. Бирок сиз ошону сактап калыш үчүн ошол негизги нерселерге көңүл буруп коюшуңуз керек.